Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah Ta'ala'a şükürçülükler olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e jana salavat jana salamlar olsun. Bugünkü sizler menen öte turgan temabız ötkөнкү темаларыбызга улай пайгамбарыбыз бардыгына ачык болгон. Ачык дегенде кандай? Доступный деп коебуз го бүгүнкү тил менен, орус тилинен айтканда. Бүттүгүнө ачык болгон, ыңгайлуу болгон, ким эле пайгамбарыбыз менен сүйлөшөм десе, эшиктери дайым ачык болгон. Бечарасынан баштап, акылдуу, гений, акын, иштеман, ишкер, кандай түрү болбосун, мейли койчу болсун, багбан болсун, бардыгы менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү болгон. Пайгамбардын мүмкүнчүлүгү болгон, ал элдердин дагы мүмкүнчүлүгү болгон. Бирөө аркылуу жолугуш керек, анан ан үчүн жолукканга сен кезекке турушуң керек, андай мындай деген нерсе болгон эмес. Пайгамбар бардыгына бирдей өз ордунда чечип маселени алып кете берген. Мына ошондуктан ислам дини эмне болгон? Жайылган. Мына тамактануундагы бүт бардыгына эмне кылган? Көпчүлүктү, кыскасы жамаатты бириктирип алып кете берген жагынан пайгамбарыбыз эмне болгон? Өрнөк болгон. Жана башка жана барча жагынан негизи пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өрнөктүү инсан болгон. Ошон үчүн Алла Таала Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иннака лa'ala khuluqin azim. Сен жакшы кулук мүнөзүн негизинде жөнөтүлгөнсүң деп. Ошондуктан ар бир адам өзүнө суроо берип туруш керек. Күн сайын эмес, керек 5 мал сайын эмес. Ар бир мүнөт, секунд сайын өзүбүзгө суроо берип туралы. Мен намаз окуп атам, намаз окугандай мамиле кылып, намаз окугандай жүрүп атамбы, жүргөн жокмун деп. Эгерде намаз окуп атасыз, ар кимди кагып силкип атасыз. Намаз окуп атасыз, алдап кетип атасыз. Намаз окуп атасыз, берген убадага турбайсыз. Намаз окуп атасыз, күнүмдүк бар кийимиңизди дагы тазалап жууп кийбейсиз. Мисалда, ушу сыяктуу. Намаз окуп атасыз, көрүнгөн жерге түкүрүнүп кете бересиз. Мечит болобу, көчө болобу, айырмасы жок. Ал боюнча пайгамбар эмне деген? Ушундай эле болбой түкүргүң келип атса, кийимиңдин ичине түкүр, сыртка түкүрбө. Ичине түкүрүп анан мынтип укалап кой дейт. Ушалап кой. Ошол кийим менен кошо кийим жуулуп жок болсун деп. Демек адамда жийиркенип калбасын деген. Мына ушунчалык пайгамбарыбыз кичинекей нерсеге дагы эмне кылган? Көңүл бурган. Же болбосо Алла Таала билдирип койду, ушундайда жаныбарлар бар, силердин кыймылыңарга дагы көңүл бурат деген мааниде. Мына Сулайман алейхиссалам кел атканда билет. Куранда мына билесиздер. Баарыңыздар окуп атасыздар, угуп атасыздар. Кел атканда кумурска эмне деп башчысы? Ал ийиндериңерге киргиле. Сулайман алейхиссалам кел атат жоокерлер менен. Билбестен силерди басып албасын дейт. Билбестен силерди басып албасын деп. Бул деген сөз жөн эле окуя катары эле кабыл алып калбаш керек. Мусулман адам ушундай болот, басып кетип атып дагы кумурсканы жөн эле тебелеп өлтүрүп кете бербейин деш керек экен да. Ушунчалык мусулман кыраакы, баам парасаттуу, эстүү болуш керек деген мааниде. Кээде эмне болот? Бир оомат берилсе же дөөлөт берилсе, учурашып туруп өткөрүп койгондор да бар экен го кээде. Учурашып мындай, сиздин менен учурашканга ал зар дагы эмес болушу мүмкүн балким. Сизди мындай сыйлап, ассаламу алейкум, кандайсың деп учурашып, балким сизге бир жакшы бир кабарды айткысы келип аткандыр. Ошон үчүн кел учурашып мынтип силкип коелу, мынтип эле. Жакшы. Анан шашпай сүйлөшөбүз. Нары отуруп алып, телефонун чукулап отура бериши мүмкүн. Андай болбойт да. Ошондуктан биз дайыма мейли бай болобузбу, кедей болобузбу, башчы болобузбу, жөнөкөй болобузбу, айырмасы жок. Бирдей абалда кете бергенге аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз дайыма бирдей болгон. Ошон үчүн делегаттар келгенде да айткан да, ушул пайгамбарыңар деп. Ооба, ушул. Дайыма эле бирдей жүрө берет бизге. Мен пайгамбарымда тигиндей мындай болгон эмес. Болгону албетте баягы негизги ибадат учурунда чөкчү отурган, негизги ибадаттан бошогондой малдаш окунуп отурган, отурбайсыздар малдаш окунуп. Ушинтип Имам Бухаридин шархы бар, Аль-Файдул Бари деген. Укмус сон китеп. Ошол китепте келет, пайгамбарыбыз жана Хулафай Рашидин Абу Бакр, Умар, Усман, Али радияллаху анхулар дагы негизги ибадаттан бошогондон кийин малдаш окунуп отурган деп. Малдаш окунуп отурганда бул да дөөлөт экен. Муну эптеген отурат экен. Эптей албаган отура албайт мынтип. Буту талып кетет, анан кызыктай болуп, буту кайкай эле жана катып калган, тоңдурулган эттей болуп, жана туша эт деп коебуз го.
буту тартай эле бияка кетип тияка кетип эле кызыктай эле. Ошон үчүн малдаштык окунуп отурган бул да жакшы нерсе. Бул да негизги ибадаттан бошогондон кийин. Албетте баягы 5 мал намаз окулган жер болсо, адамдар батпайса, анда албетте анда чөкчө отуруп жамаатка жараша болушубуз керек. А бирок үйдө отурганда, кененчиликте отурганда бүжүң сүжүң дебей, кенен малдаштык окунуп отурган бул да жакшы. Ислам динин бүрүштүрө өргөсүз керек мындай кысыпчы. Мисалы, пайгамбар айткан: "Ахаббу таами илаллахи ма касрат алейхи лайди." Тамактардын эң жакшысы колдор көп сунулган тамак деген. Демек көпчүлүк менен тамактануу. Аппетити жабык, табити жабык, балдар кыздарга керек болсо ачылып кетип атпайбы, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү күндө эми ден соолукка байланыштуу болсого мейли атайын пландап бир же эки балалуу болсок болот деп туруп, бир же эки үч балалуу болуп алган. Ошонун көзүн карап жүрүп өмүр өтүп атпайбы азыр? Кана балам жеп кой, кана оозуң ач, самолет, анан вертолет, анан да эмне дейт? Ишкылуучуларды айтып атып, кана мен балам баатыр, анан мындай тигиндей деп кошамат кылып анан араң жедирип атабыз, туурабы? А биздин мисалы убагыбызда биз союз көрүп калдык, акыркылар болуп. Ошо бир жака кетип атканда ата-энебиз шашырыш болуп калса, кошунасына кыйкырып жеткирип да кирбейт ичине. Кошуна дейт, биз бир жака кетип атабыз, бүгүн келбей калышыбыз мүмкүн. Балдар силеркинде калсын деп, ой беймарал келе берсин деп, анын үйүнө балдары менен ошо аралашып барып отуруп эле ошодон чай ичесиң, кечин уктайсың. Кокус чай ичпейм десең бүт ташка каласың. Шака жейсиң, шака туктайсың. Тез жешиң керек. Ушундай. Ошондой доордо чоңойгонбуз баарыбыз. Ошол көпчүлүк менен жакшы экен. Ошондуктан Азирети Умар радыйаллаху анху деген көп балалуу болгула. Кайсынысы аркылуу ырыскы таап жериңерди билбейсиңер дейт. Балким улуу балаңыз, балким ортоңку балаңыз, балким кенже балаңыз сизди. Кээде ишенип аткан кенже балаңыз да карабай калышы мүмкүн. Ошо улуу балаңыз карап калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Илимине, кесибине жараша. А бир балаң, кичи балаңыз окурман, элдик бала болуп чыгып калышы мүмкүн. Аны эмне кыласыз үйүңүзгө байлап жатып алып? Мени ыраазы кылбасаң сен тосокко кетесиң деп. Ушундай ата-энелер бар экен. Андай болбойт да. Кайсы балаңыз ыңгайлуу, сизге айырмасы жок. Улуу балаңызбы, ортоң, баары сиздин балаңыз да. Айталы, улуу балаңыз жөнөкөй чарбаны жакшы көрөт. Чарбачылыкты, малчылыкты жакшы көрөт. Ошо менен алектен ошо менен калыңыз дагы. Берки кичи балаңыз илим, билимдин өнөрүнүн ээси болуп, толтура кадрларды өстүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар болушу мүмкүн. Аны бир тоонун бир кычыгына мал бактырып алып калгандын эмне кереги бар? Кетсин, кимиси өнөрү бар, таланты бар. Ошо үчүн Кудайдан тилеш керек экен да. О жараткан Алла мага көп бала бер, бирөөсү бизди баксын, калганы элди баксын, элге кызмат кылсын деп. Көрбөйсүздөр, ошентип Кудайдан тилеш керек экен. Биз эмне кылабыз? Окуатына тың болот, өзүнө тың болот, өзүнө тың болуп, окуатына тың болуп, керек болсо Кыргызстан мамлекетин тыштап, чет өлкөгө кетип атат, чет өлкөдөн нары ата-энесин да тыштап коюп атпайбы? Эми келечегимди мен Кыргызстанда көрө албай атам деп. Илгеркиде азыр нанга тойбой калган эл деле калбай калды. Нанга курсаа тоет дээрлик көпчүлүгү. Болушу мүмкүн, кээ бир айдарда чыгып калат. Бүт деле сон болуп калды деп айтыш деле кыйын. Бирок баары бир эмне болот? Мурункуга салыштырмалуу азыр ачарчылыкта калган эч ким деле жок. Бир аз кыбырасаңыз Кудайдан тилек кылып ал. Көп эле нерселер мүмкүнчүлүк бар. Мына ошондуктан Азирети Умар радыйаллаху анху бекер айтпаптыр. Жана ошондой эле. Жана айттык го пайгамбарыбыз баарына ачык болгон, доступный болгон деп. Кээде ушундай болуп калат экен, китеп көп окубасак, күндөн күндө китеп окуп жаңыланып турбасак, бара баягы бир сөз кайталана берип, жашооңуз күнүнкүсүнө күнүнкү окшошо берсе, бир 5 жашар бала же бир 10 жашар балабы ушулар сүйлөгөн нерсени сүйлөп, ушулардын кылыгын кылып башташыңыз мүмкүн экен. Ошондуктан Куранды дайыма хатым кылып турган кандай сонун. Мисалы, Кудайдын буйругу менен 2 айда Куранга түшүп кетсе болот. Түшкөндөрдү көрдүк мына жерден. Интернеттен, WhatsApp'та аркылуу тапшырманы аласыз. Кайра бир жумада бир жолу жолугуп коюп устатыңызга тапшырасыз. Чык кете бересиз ушинтип. Ошентип тез эле Куранды өздөштүрүп алса болот. Ана тарыхый китептерди дайыма айтып келебиз. Санжыра китептерибизди, адабий чыгарма китептерибизди терең окумайынча хадистерде, шариятыбыздагы сонун баалуу айтылган сөздөрдүн бир тыйын да кадыры калбайт экен. Ушундай айтыптыр. Алла Таала Куранда ушинтиптир. Ата-энеңи ыраазы кылбасаңар, мени ыраазы кылбаган болосуңар, ата-эненин каарына калсаңар, мени ушундай болот экен деп ойлоп атабыз да. Эгерде жана сынган кылыш, кел көчмөнөрүн кагылышы, бетме-бет жана кыргыздар деген анча-мынча жерлер болушу мүмкүн, бирок негизи тарыхый катары, адабий китеп катары сөз байлыкты күчөтүш үчүн окуп койсок, Алла Таала Куранда айтып атат. Мага ширк келтирбе, мага сыйын, андан кийин ата-энеңе сый-урмат көрсөт деп атат. Керек болсо райым канатыңды төшө деп атат.
Демек мен жүрөгүм менен кызмат кылышым керек турбайбы дегенди ой жүгүрткөнгө эмне берет экен? Мүмкүнчүлүк берет экен. Ошон үчүн ар бир ата эне өзүнчө ойлонуш керек экен. Акча үчүн, мансап үчүн, байлык үчүн сиздин сый урматыңызды өзгөчө 80-ге 90-га чыкканда таштап кетпей турган, андан дагы Кудайдын бетин аргысын. Эгерде 6 ай же 7 ай оору карагандай оору себебине төшөккө жатып калсаңыз, кайсы балаңыз сизди карап кете алат? Маселе ушунда экен. Сиз мактап аткан балаңыз керек болсо 5 намаз окуса дагы бирдемкени шылтып алып качып кетиши мүмкүн. Эптеп намаз окуса дагы бир ыхласы түз болгон үчүн ошо балаңыз сизди карашы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир ата өзүнө өзү суроо бериш керек экен. Ошого мына хадисти айтып, анан сөзүмдү жыйынтыктайын. Ушун саяти алан наси санаватун сатаати деп те келет. Санаватун хаттаатун юсаттaqu фиха ал-кадибу ва юказзабу фиха ас-садиqу. Караңыздар эми. Ушундай адамдарга бир заман келет. Алдамчылык учурлар аябай көбөйөт дептир. Одоно сөз менен которгондо аферистик. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, аферистиктин доктор наукун жактап койгон сыяктуу адамдар бар. Алданып атканыңызды билип туруп алданып каласыз. Ушунчалык ыхлас менен алдап атат да сизди, жүрөгүн төшөп. Ошон үчүн алданып кала бересиз ага. Алданып атканыңызды билип турасыз кээде, алданып каласыз да бир. Бооруңуз ачыгансыпчы, ал анткени жүрөгүн төшөп алдап атат да сизди ушунчалык. Мусулманча форманы байкалап коңуз. Оозунан келме, аяттар, хадистерди менен тыпырап чыгып кетиши мүмкүн. Аят Алла Таала иннамал му'мину ихватун, мусулмандар бир тууган деген, хадистерде мындай деген, деп туруп, а бирок аны эмне болосуз? Алданып калышыңыз мүмкүн. Ошого айтып атат. Ушундай бир заман келет, алдамчылык учурлар келет. Жалганчылар бул чынчыл деп аталып калат, ал эми чынчылдар болсо жалганчылыкка чыгарылып калат дептир да. Аманатка кыянат кылбай турган адам кыянат кылды болуп калат, кыянат кылып жүргөндөр бул кыянат кылбайт деп айтылып калат. Дагы эң акыркында айтыптыр. Ваянтуку фиха руайбида. Ошол кезде руайбидалар гана сөз сүйлөп калат дептир. Таң калып атасыздарбы? Руайбидалар сүйлөп калат дептир. Анан кайра пайгамбардан сураптыр. Ва мар руайбида. Руайбида дегениңиз эмне дейт? Десе, ар-раджулу тафик дептир. Акмак кишилер дептир да. Фи амматир риджал. Карабайсыздарбы? Фи амрил амма. Элдин көйгөйүн, элдин келечегин, мейли азыр бүгүнкү күндө шайлоону айтабызбы, башканы айтабызбы, элдин жашоосу жөнүндө жалаң гана микрофонго акмактардын колуна тийип калат дептир да, мындай айтканда. Элдин тагдыры жөнүндө сүйлөйт. Тилинде сайрат, жүрөгүндө эчтеке жок. Нөл эчтеке жок. Өзүнүн максатына жетиш үчүн калп айтабы, башкалабы, чынчыл адамдарды калпчы кылат, калпчыларды чынчыл көрсөтөт экен. Мына ушул биздин келечегибиз. Ушуга ишенгиле дейт экен да, монтипчи. Чынчыл күйгөн адамдар эмне болот экен? Калпчы болуп көрүнүп кала берет. Бул алдамчы, бул ушундай калп менен намаз окуй берет бул деп коюшу мүмкүн. Ушундай экен. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтып атат. Намаз силерди ар кандай ыкылас жаман нерсени тотот деп. Ким намаз окуйбу? Калпчылык улантып атабы? Ибн Касир айтат. Демек алар намаз эмес деп. Ошон үчүн Азирет Умар радыйаллаху анху сөзүн жыйынтыктайын. Азирет Умар радыйаллаху анху эмне дейт? Силерди окуган намаз менен, туткан орозосу менен алдап койбосун дейт. Чыныгы эркек мусулман сөзүнөн бекем турат, адамдардын кемчилигин жашырат, аманатка эч качан кыянат кылбайт дептир. Ошон үчүн ар бириздин үйдө жок дегенде үй бүлө деген аманат бар. Ошого бекем турсак, демек айыл башчылык болосузбу, аким болосузбу, губернатор болосузбу, депутат болосузбу, министр болосузбу, мамлекеттик башчы болосузбу, кирип келгенде коркуп келген адам дейт. Кетеринде сый таап кетет, же болбосо ушунчалык күлүп кетет дептир. Тескерисинче мына аманат орундарга жанталашып, жулунуп келсе дейт, жадырап жайнап дейт, жанталашып. Кетеринде өлүп кетет. Же болбосо ушунчалык кадыр баркы түшүп, айыкпас дарттарга кайгырып анан кетет дептир. Элестетиңиз, сизди башчылык койсо, бир мамиле чүй обласына кызматтан чүрүп койсо, жүрөгү ооруп, инсульт алып өлүп калышы мүмкүн экен. Коркуп келген адам Кудай алдында эмне деп жооп берем депчи, бир ишин билет. Ошол адам кокуй, Кудай алдында эмне деп жооп берем? Муну жебейин, муну жебейин, муну жебейин. Эл алдында мен аманатмын деп туруп, 5 жылбы, 3 жылбы, 4 жылбы таза иштеп берип кетейин деген жетекчилерибиз көп болот экен. Аны сыңар Алла Таала ушу элибизге, журтубузга амин. Аберин, ыйманын, келечегин сатпаган, эл үчүн, жер үчүн Аллахтын ыраазына жетейин деп, көлдөн чыккан Тилекмет акебиздей тил чечендер, дүйнө жүзүнө канчалаган элчилерибиз кетип атат. Ошо Тилекмет акебиздей тил чечен болуп,
мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга жетелеген мыкты элчилерибиз көп болсун. Жана Кыдыр акебизде көп бытылдап сүйлөбөй, эки дүйнө ген болбодо эле бата өрчүкен. Ошондой эки дүйнөбүздө ген болбой тургандай шарт түзүшүнө себепкер болгон акылман, даанышман жетекчилерибиз да көп болгон болсун. Жана дүйнөбүздө ислам динин жайылышына себепкер болгон чыгаан урпактарды Кудай Таалам биздин арабыздан чыгарсын, же ошондой урпактарды тарбиялашка Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Валхамдулиллахи раббил аламин. Рахмат. Ассаламу алейкум.